Ачуу бул абдан чоң көйгөй. Ачууну кантип жеңсе болот? Ачууга каршы турганга бирден бир эффективдүү курал. Бул Кудайдын сөзүндөгү аяттарды жаттоо. Эгерде сенин башың ооруса, сен баш оорунун дарысын ичесиң да, туурабы? Жүрөк оорунун дарысын ичпейсиң да. Колуңду кесип алсаң, ал жериңди таңасың. Баш оорунун дарысын ичпейсиң. Ачууңду жеңе албай жатсаң, жашоодо ачууң менен мамилелерди талкалап алып жатсаң, анда сага ишеним жөнүндө, же кечирим жөнүндө аяттар эмес, ачуу жөнүндө айтылган аяттар керек. Ачуу жөнүндө жана анын канчалык коркунучтуу экендиги жөнүндө Кудайдын сөзүндө аябай көп аяттар бар. Албетте, биз өзүбүздү өзүбүз контролдоп, өзүбүз менен иштешибиз да керек. Бул да өтө маанилүү. Бирок Кудайсыз биз жеңишке жете албайбыз. Кудайга көйгөйдү ачык айтып, сыйынуу керек. Жана айтып өткөндөй, Кудайдын сөзүн изилдөө. Кудайдын сөзү биздин руханий ооруларыбыздын дарысы. Эгерде мен бирөөгө таарынып, кечире албай жатсам, мен адегенде эле Кудайдын сөзүн ачып, кечирим тууралуу аяттардын баарын окуп чыкмакмын. Биз бир нерсени билип алышыбыз керек. Кудайдын сөзүндө күч бар. Өз аракетиңер менен жете албаган нерсеге Кудайдын сөзү жеткенге жардам бере алат. Демек, мен эмне кылышым керек? Биринчиден, ачуулануу көйгөйү бар экенин моюнга алуу. Экинчиден, Кудайга айтып өзгөргүм келет. Ачуулангым келбейт деп сыйынуу. Анан Кудайдын сөзүн изилдеп, дарыны убагы менен ичкенде эле, сөздү да ынталуулук менен изилдеп окуу. Кудайдын сөзүн бекер эле эч кандай рецепти жок эле кабыл ала берсе болот. Ушул тууралуу бүгүн ойлонолу.